сөздүн кезеген биздин Кыргыздын дагы бир чыгаан жигити. Дайыма şu Кыргызым, элим, жерим деп жүрөгү соккон. Кыргыз элимдин тагдыры дегенде ичкен ашын жерге койгон патриот жигиттердин бири мына Кызыл Кыя шаарынан Ноокат жегиргесинен мына Замир деген жигитке сөз берейин. Кел жигит. Араңыздар, ардактуу аталар, кымбаттуу апалар, кадырлуу агалар, акыйкатты, адилеттүүлүктү сүйгөн, Ала тоонун боорунда эркин учуп, эркин өсүп, эркин жашагысы келген касиеттүү кыргыз элим. Мен бүгүн сиздерге бүтүн Кыргызстан саясий партиясы, анын лидери Мадумаров Атаган Кимсанбаевичтин акыркы 10 жылдын аралыгындагы, алыска кетпейин, арттагы 10 жылдын арасындагы ушундай акыйкатсыз учурларда, ушундай мыйзамсыздыктар болгон учурларда, ушундай адилетсиздиктерде эмне кылганы жөнүндө кабар айтайын. Кимдин башына ушундай күн түшүп, кимге курдуума жабылып, кимдер темир тор артына акыйкатсыздыктын чечиминин негизинде кирип кеткен болсо, жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан коргоп чыккан. Кимдер ушундай бийликтин сынына кабылып, элим жерим деп ошол мезгилде бир маселе көтөрүп чыккан болсо, аларды камагандарды камабагыла туура эмес жасап атасың деп Мадумаров күйүп бышып чыккан. Ошол запкыны жеген бүгүнкү мамлекеттин башында отурган Жапаровдун дагы сотунда көө катары барып, башка достору мен досу болчумун деп отургандар, сени менен тилектеш элек, табакташ элек, ниеттеш элек дегендер, бүгүн сенден башка ажа жок экен, сени кыргыздын манасыз дейбиз деп пактасын койгондор, күрмөсүнө башын катып, башын көтөрө албай, тилин тиштеп, коркоктугун, суу жүрөктүгүн көрсөтүп турганда, жападан жалгыз Мадумаров коргоп чыккан. Тилекке каршы бүгүн Мадумаровдун башына ушундай ала булут, кара булут келип, акыйкатсыздыктын чеңгелине кармалайын деп турганда, ошолордун үн катпай аткандыгы кыргыздар билип коюш керекпиз. Эл таанып алыш керекпиз. Алардын чыныгы жүзү кандай экендигин билип коюшуңар керек. Бирок ишенбейм, эртең кайра келсе бата берчү ушул аксакалдар ошолорго. Мен ишенбейм, кайра келсе ат чаап арасында алдында чуркай турган мына агаларым. Ошол себептен урматтуулар, кимдин ким экендигин биле турган убакыт келди. Акыйкат качан жаңыраарын убакыты келди. Акыйкат бул өлбөй тургандыгын далилдене турган убакыт келди. Акыйкат кече экиже бүгүнкү эместигине далилденген убакыт келди. Акыйкат ким болбосун, алар бизге позициялашпы, алар бизге оппозициябы, алар бизди жамандаганбы, алар биз менен күрөшкөнбү, Мадумаров өмүр бою тепкилеп келгенби, айырмасы жок. Алардын башына акыйкатсыздык жааганда Мадумаров коргоп чыккан. Тилекке каршы бүгүн алардан үн чыккан жок, үн чыкпайт дагы. Аларды андай духту, андай мүнөздү, андай эркти, андай жүздү жараткан бербеген экен. Андай жүздү, андай эркти, андай акыйкатты айта турган тилди бир Мадумаровго берген экен. Ошол Мадумаров менен өзгөн куршап бүткүл Кыргызстан эли сыймыктансаңыздар болот. Тилекке каршы сыймыктангандын ордуна, коргогондун ордуна, колдогондун ордуна биз дагы үн катпай, унчук албай отурабыз. Эгер унчук албай калсак эмне болот билесиздерби? 20 жылдан ашуун 30 жылга тете жок дегенде Кыргызстандын топурагын бир жыттап алсам экен, абасын бир жутсам ошол мага жетишет болчу деп Өзбекстандын чегарасына чейин келип, чегаранын артыкы бетинен ала тоосун бир карап кылчайып, ичинден сыздап өтүп кеткен Разаковдун тагдырын кайталабайлы. Разаковтай уулдар Кыргызда кылымда бир жаралат дедиле. Тилекке каршы ниетибиз, тилегибиз калыс экен, жаратканды сүйгөн эли кул экенбиз. Разаковдун артынан ошол кылымдаш, ниеттеш пикирлер сапарлаш катары Мадумаровтай уулду бериптир, барктап калалы. Эгер бүгүн биз ушундай учурда Разаковдон жолун жолдой турган, улуу инсандардын жолун уулайм деген уулуңарды коргоп колдоп кала албасак, анда түбөлүккө акыйкаттын оозу жабылды деп билгиле. Эгер Мадумаровду бүгүн коргоп калбасак, адилеттүүлүк өчтү деп билгиле. Эгер бүгүн биз Мадумаровго болуп аткан бийликтин ыплас жолуна бут тоспосок, аны коргобосок, анда шорубуз катты деп билгиле. Ошол себептен урматтуу туугандар, Мадумаровдон колумду тарт бийликтеп биз
бүгүндөн баштап ар бир Кыргызстандагы чындыкты, акыйкатты жүрөгүндө жашайт деген инсандардын жүрөгүнө кабар жеткирели. Алар жок дегенде үйүндө отуруп алып, бүгүн технология өнүккөн заман, телефонунан эле бийликке кайрылуусун айта турган заман. Монтип чогулуунун да зарылчылыгы жок. Эгер чогулууга шарт болгон болсо, зарыл болгон болсо, анда биз чогулууга даяр болуш керекпиз. Эми Мирлан Ырайымов жөнүндө. Мирлан Ырайымовтай уулу менен мен 5 жаш кичүү болсом дагы санаалаш, сапарлаш, пикирлеш, ниеттеш, партиялаш, бир өрөөндөш болгонума сыймыктанам. Эмне себептен? Мирлан Ырайымовтай уулуңар бар болгондугу үчүн бир айдын аяк биягында Кемпироваттын боюндагы адырларга буудай менен арпа себесиңер. Эгер Мирлан Ырайымовтай уул жок болгондо, ошол жерде Өзбекстандын рекламасында чыккандай манзара курулмак. Бүгүн силер келечекте ат минип турган агалар, атыңарды таптап багыш үчүн арпаны ошол жерге эгесиңер. Эгер Мирландай уул болбогондо, ал жерлерде улакта чабылмак эмес, буудайда эгилбей калмак. Демек бүгүн коргош керек болгон адамдарды коргойлу. Корголо турган бүгүн Мирлан, кордоло тургандардан эмес. Дооронбек Садырбаев атабыз жакшы жазып кетти эле. Дооронбек Садырбаев ушинтип какшап өттү эле. Качанга, канчаларга жем болосуң? Кашайгыр кыргыз качан эл болосуң? Кайраты касташканды жалтандырган каадалуу качан кыргыз эл болосуң? Акырында ушул ырлары саптары элине жетпей, эмне дедиле? Белиңди бекем бу, элим, өзүңдүн зөөкүр, уулдарыңа жана кыздарыңа деп. Бүгүн ошол Дооронбек Садырбаев айткан зөөкүрлөр биздин башыбызга келип калдыбы билбейм. Акыйкатсыздыктын туу чокусун минип алышып, акыйкаттыкка каршы, акыйкаттуулукка каршы, адилеттүүлүккө каршы көрүшүп аткан чагы. Унутпашы керек алар дагы, анткени алар кече ушул жолду басып өтүшкөн. Бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат. Түбөлүктүү эмес бийлик, кетесиң. Артыңдан ошол кезде силер үчүн дагы чыткынчы беренени накта пешенеңе кага турган убактар келип калышы мүмкүн. Ошол себептен бүгүн биз айырмаланып башкалардан кетсин деп чыккан жокпуз. Бийлигиңди талашкан жокпуз. Тизгиниңди мага бер деген жокпуз. Тек кана мыйзам жолунда ишиңди жаса деп атабыз. Мыйзамдуу ишиңди жасай албасаң, анда мыйзамды үйрөтө турган, мыйзамды жолго сала турган агаларың парламентке элдин колдоосу менен барды. Жок дегенде 1 минут окуп койсоң, кылдай кыйшабайт болчусуң. Эгер бүгүн да убактың бар, мүмкүнчүлүгүң бар, жараткан пешенеңе жаздыбы, туура пайдаланып кетишиң керек. Эгер анта албай турган болсоң, Кыргызстандын эли буга чейинки тарыхында 3 жолу далилдеген. Урматтуу бийлик төбөлдөрү, Мирлан Ырайымовтай уулдардан корккончо, жаныңарда кече Атамбаевчи, Акаевчи, ал партияда, биримдикте, мекеним Кыргызстанда, андан кийин мекенчилик, анан ата журтка чуркап, кошоматчылыктын тонун кийип алгандардан корккула. Анткени силерди анга түртө турган ошолор. Мирландай уулдар тескерисинче келечекте силерге чыккынчы деген беренени коюлуп калуусунан туура түшүнгөн болсоңор, сактап калуунун аракетинде жүрүшөт. Силерге күйүп аткан ошолор эмес, силерге күйүп аткан Мирландай уулдар экен деп билгиле. От кайдаса качаттан болбогула. Биз Кыргызстандын эли ушул жерде Ноокат эли деп турат, Кызылкая деп турат, Кадамжай деп турат, Аксы деп турат, Ташкөмүр деп турат, Каракулжа деп турат, Алайкуу деп турат, Чоңалай деп турат, Кочкор ата деп турат, Алабука деп турат, Аксы деп турат. Ушунун баардыгы өкүлдөр элден келген. Чындыкты гана талап кылып келишти. Силердин бийлигиңер талашкан жери жок. Бийлигиңден кет деп келген жок. Болгону акыйкатты карап кой. Адилеттүүлүктү көрүп кой. Көзүңдү ач. Мирландай уулдарга боштондукту бер. Аларды тескерисинче жаныңа тарт. Мекен үчүн акылын, билимин, топтогон күчүн жумшасын деп атат. Мадунаровтай уулдарга ага тең келбейсиңер. Өмүрүң өтүп, кайра жаңыдан төрөлүү мүмкүнчүлүгүң келсе да тең келбейсиң. Аны мен айтпадым. Кыргызстанда бир
саясатчы болсо чет өлкөлөрдө эсептелүү гана калды. Аны да мен айтпадым. Орустун саясатчылары айтып атат. Ушундай саясатчыдан жападан жалгыз калды Мадумаров дейт. Анын бир эле кемчилиги бар дейт. Ал слишком честный дейт. Эмнеси үчүн? Ушул честныйлык үчүн куугунтуктап атасыңарбы? Эгерде протокол боюнча кылмыш иши козголуш керек болсо, биз каршы эмеспиз, макулбуз, силерге кошулуп, давай камагыла деп чыгабыз. Өзүңөр кече Өзбекстан менен Тажикстан менен кол койгон протоколуңарды ачыктагыла дагы өзүңөр кылмыш ишин козгогула. Ошондо бали демекпиз. Ошондо адилеттүүлүк болмок. Ошондо туура болмок. Протоколго кол койгондун баары эле чыккынчы эмес. Кол жерде Лейлектен, Исфанадан, Баткенден келген эл турат. Ошол жерде кандай кыйынчылыктар болуп, кантип өтүп жүргөндөрүн жакшы билишет. Анча мынчалары чыгып алышып, андай болгон эмес дегендери чыгып атат. Эл арасында кой аксагы менен жүздөй. Арам тамакка тоюп алып, ар нерсени келжире бербей, ошол жердеги элдин Баткенден, Лейлектен, Исфанадан туруп, түз Бишкекке чейин барып аткандыгын, андан ары Казак, Түрк, Россия жергелерине кетип аткандыгын бүгүн көрүп турасыңар. Эгерде ал протокол туура эмес болгон болсо, эмне биздин чек арабыз, картабыз кемип кеттиби? Же картада ал жер алардыкы деп турабы? Жок, бүгүнгө чейин талаш ал. Кезинде жакшынакай чечип койгон нерсени аларга мүмкүнчүлүк берип, өзүңөр повод берип, шанс берип аларды козутпай, акылыңар болсо чечип алгыла. Чече албасаң, анда башка ишин жасай бер. Экономика артта жатат. Кымбатчылык бошогодо, жаз келди, жазгы талаа жумуштары, жараткан Аллах пейилибизге жарашабы билбейм, карын да берген жок. Кайдан эртең сугарасыз, ал маселе. Ошо ишин жаса дагы элдин уулдарынан колуңду тартыш керекпиз. Мен сиздерге акыркы сөзүм, Разаковдун тагдырын кайталатпайбыз десек, Мадумаровду коргоп алыңыздар. Улуу инсандардын жолу улансын, артынан патриот, элим жерим деген үй бүлөсүн таштап коюп, чыгып, эл жер үчүн каруусу казык, каным азык деп мамлекет үчүн кызмат кылам. Улуу инсандардын этегин кармап, тажриба алам, элге Исхак Разаковдун жолун жолдойм. Анын жолун жолдоп келе жаткан Мадумаровдай уулдардын артынан кадр болуп даярдалам деген Мирландай уулдарга боштондук кылып койгула. Ошону коргоп алгыла. Ураимов Мирланга! Ураимов Мирлан! Ураимов Мирланга! Ураимов Мирланга! Мадумаров Адахандан! Мадумаров Адахандан! Мадумаров Адахандан! Акыйкат орносун. Адилеттүүлүк үчүн биз аягына чейин турабыз. Рахмат. Амин. Амин. Амин.